Assalamu alaikum. Dalkın mekendesler. Bizden toplu olup, soğulup, ayrılığı atkanımızın sebebi Buratki şarından ısık salam birinci, salam aytalıkça. Yaşlar, arkandan kuraqtағы balдар uyçana süйлөшүp, onun çok ruhtuk o. Yerde Karagılca, Özgön. Özümüzün alışta bolsa da koldoğuzu көрсөтүп koyulu dep. Еркебаев Шүкүрбек 16 номердегі ағалызға. Эми бул кишинин кылган кызматтарын айтып отурсак, аябайлы элге көп эмгек сиңиптир. 15 жылдан бери өзү депутат болбосо деле, эч жерде иштебесе деле, министр болбосо деле, жолду, больницаларды саап, мектеп, Карагылжа өздү. Жакшы эмгечи болуп, конечно, кепкер болуптур. Ол айлабаса эмгек кайда дейт. Кат жөнөтүп, жогорку аткаруучу бийликке. Мына өзүңүздөр билесиздер, Өзгөн Карагылжа жолунда да ошол жерде аябай чуркап, эмгечи болду. Кат жөнөтүп. Азыр эми да жол иштер жүрүп атат. Карагылжа Алай жолунда дагы. Аны бар жогу эл күбө. Биз ошону эми сыртта карап турбай, ушунча эмгегин баалап, 10-участоктун Өзгөн Карагылжанын балдары топтолуп, бизге эми жакын участок шайлоо пункту Иркутск областы болуп атат. Эми ал деле жакынкы ара эмес, эми 650 чакырым чыгат. Ошого карабай балдарга рахмат, ушунча патриоттук сезимдери менен ар ким өздөрүнүн жанынан спонсировать этип өзүн каражатын өздөрү көтөрүп, балдар барып келебиз да Кудай кааласа. Рахмат ушундай балдарга. Эми мамлекет деле бизге ушундай жакшы шарттар түзүп берип атат. Ар кандай пункттарды түзүп берди, участокторду Россиянын 40 жерине. Анан биз дагы ушул мамлекетке кызмат кылып коелу, мамлекетке милдеттүү түрдө ушундай кызмат кылып коелу деп аксакалдардан бата алып бүгүн ушундай сүйлөштүк. Кудай кааласа барабыз. Ушул карапайым үйдөн чыккан, карапайым элдин арасында кызмат кылып жүргөн Еркебаев Шүкүрбек Мамасакилович агабызды шайлап келели деп. Биз агабызга ийгилик каалайбыз. Сиз менен биз карапайым эл ар дайым сиз менен болобуз. Биргебиз. Кана эмесе балдар. Шайлайбызбы? Шайлайбыз. Колдойбуз.